Сусана Джемилева. Баклачыкнын мажаралары. 10 bölüm. Яңа вакыялар юз бери. Лейланын Энвер айванлар көрүнмеген адамларны көрө билгендерини огренелер. Энвер даусуна келип жетиштирмеген алда автобус дурагында дегилде отлар ичинде Лейланын янында отурганын аңлады. Биз кайдамыз? Сурады о. Табакайым, күлүмсүрөдү Лейла. Жевабын беклемеден достуну элинден тутуп, тереклер арасында ярык көрүнген тарафка кетти. Оглеринде дениздин ялысынан сынырланган чайыр манзарасы ачылды. О, дагынын төпесиндемиз, шашып айтты Энвер. Эбет, биз аю дагынын үстүндемиз. Бу балабан аюунун аркасына тырмашмага ич хаял эткен эдинми? Күлүп сурады Лейла. Балалар аювга мингенлерини тасаввур эттилер. Шу дакасы бир ырылты, фыркылдама ve yer түбүндөн чыккан бир сес эшитилди. Хош келдиңиз, баклачыкнын сайыбы ve достуң. Балалар шашканларынан сусуп калдылар ve эр-ыктималга каршы бири-биrini элинден туттулар. Сен кимсиң ve баклачык акында кайдан билесиң? Жесүрлүгүнү топлап сурады Лейла. Мен бу дагынын руху сайылам. Баклачык акында исе калакай анадан билем. Бүтүн айванлар, кушлар, балыклар онун ve сенин акында билелер. Башкаларга көрүнмесеңиз биле, олар сизни көрө билелер. Жевап берди дагынын руху. Мыкайт олмак керексиң. Зулум обур да баклачык акында биле ve onu эр-ерде кыдырып жүрө. Биз янчыкондан качтык ve сенин төпүндө сакландык, аңлатты Лейла. Касебет этмеңиз балалар, тынчландырды дагынын руху. Ташларым, тереклеримдин арасында ойнап туруңуз. Мындагы шенлик ve кубанчлы эч бир оюнжак дүканы яда эгленже меркезинде тапмассыз. Шу дахасы дагынын ичинден тавшанчыклар чапып чыкты. Артларынан эсе тилкичиклер. Бир тилки баласы Энвердин янына келип элини ялады да өзүнөн кетмеге давет этти. Не турасың? Кел, тавшанчыклар артынан барайык. Энвер айванларнын тилинден аңлаганына шашып калса да, мемнуниетнен тавшанчыкларнын пешинден чапты. Спорт ярышларында бөлеки бир ракиплерим да болмаган эди, түшүндү Энвер. Лейла балкурттун вызылдамаларыны эшитип калды. Балкурт аңа майыста ачкан чечектеринин фарклы кокусу ve олардан алынган бал айрыжа леззеттүү болгонун аңлата эди. Лейла от үстүнө отуруп, көбелектер, чечеклер, янынан учуп кеткен азманлар менен субетлешти. Эркесинин иши болса да, эпси кыздын хатырына токтолуп, суаллерине жооп бермеге тырыша эдилер. Көбелек, чечек, балкуртлардан огренген мираклы шейлерни мектепте аңлатсам, биология дерсинден жакшы баа ала билерим. Бираздан чайырдын бүтүн көбелеклери учуп келдилер ve Leyla'nın anterine kondular. Leyla өзүнү краличе gibi duydu. Böyle anterni tek haniler, zade hanımları giyebilir. O ipekten bile ince. Энвер ормандан сыгын ve кашкырларнын бирликте кайтып келди. Олар шен шырамет конуша, базыда күлүшө эдилер. Лейла да айванларнын тааныш болду. Олар ise баклачыкнын сайыбы эр вакыт айван, куш, балык, бөчөклөрнүн досту болуп калажагын аңлаттылар. Бираздан дагынын руху балачыклардан ач олганлары яда олмаганларын сурады. Шу дакасы да эллеринде фындык кетирген сансарчыклар пайда болду. Кирпилер ise алма, тилкичиклер ян пишкен отмекнен толу сепетин кетирип койдулар. Сыгынлар аркаларынан чөлмек бардакларда каймакнен, балкуртлар да элбет майыз балынен сыйладылар. Кушлар ерге яйган бейаз орту башында эпси отуруп ашадылар. Шейпек леззетлі еді.